Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 1 август 2023 жыл мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Новопавловканын Алтын Орда колунушунан сиздерге бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туғандар Фрунзе көчөсү жана Гоголя көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден түндүктү карай туғандар барасыздар. 109 кайрылган маршрутканын жолу менен кайрылсаңыздар, Керемет көчөсү 23 даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан туганда. Анан дагы эмне маалыматы? Окей. Бул чоң трасса, бул жерден шаардын бурчуна көптөгөн маршруткалар жүрөт. Үйүбүзгө чейин 199 маршрутка менен бара аласыздар. Дордой Моторс, Киркамстром, бул жактан Кудайберген базарлары деле жакын эле болуп калат тугандар. Балдарыңыздар болсо, бул жакта Чыңгыз Айтматов гимназиясына келишет экен. Же болбосо Киркамстром мектебине барышса деле болот. Эми барып калган маалыматты бир чекеден берейин силерге тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгашта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү тугандар. Эң эле түштүк чек арасы мынакей бул жерден башталат. Көчө тараптан көрүп тургансыздардай дарбаза жана забор. Негизинен коробосу тегеренти забор менен тосулган тугандар. Так, эми эле түндүк чек арасы болсо, мынакей бул швейный цех. Ушул швейный цех бүтөр жерине чейин жалпысынан жердин аянты 6 соток экен тугандар. Жолдор мынакей шебен төшөлгөн, орто кеңдикте природный газ мынакей тартылып атыптыр. Жакын каракта кирет экен. И электр энергиясы бар, прожекторлор орнотулган. Ушундай тугандар. Эми көчөсүнүн аягына чейин көргөзөйүнбү мени? Түндүк чек арасын кечиресиздер. Күн ысып бир аз баш айланып калды окшойт. Сөзүмдү да адашып сүйлөп калыптырмын. Так. Мынакей тугандар. Бул эң эле түндүк чек арасы. Бул жакта пескалыктын болгон забор менен тосулган. Мектепке балдарыңыздар тугандар Чыңгыз Айтматов гимназиясына барышат. Бир аз өсөңүздөр бул жакта профсоюзный көчөсүнө уландыңыз бар. Ал жерден сиздер калсаңыздар Кудайберген, Дордой Моторс базарларына барсаңыздар жакын болуп калат. Так, андан ары коросуна кирип калган маалыматты берейин тугандар. Дарек Керемет көчөсү 23 даректе жайгашкан. Так, андан ары мынакей бул коробосу тугандар. Алды тарабына мондай навес, ылдый тарабы брусчатка болгон. И киргенде оң тарапта көмүркана, андан кийин бир склад жана ары жагында швейный цехи бар. Бул көмүрканасы. Так, бул жакта мондай тротуар, анан ал жакта брусчатка болгон. Бул жакта мынакей узун турасы 12ге 11 болгон үйүбүз толук түрдө кирпич, тышкы тараптан утеплять этилген тугандар. Мынакей фундамент жагы деле утеплять этилиптир. И алды тарабында мондай өмөгө кирген бактар, алма, шабдалы. Мынакей өмөгө кирген бактар, азырча бул мөбө берип аткан учуру. Жана бул жагында 12ге 4,5 болгон цех. Бир аз видео тарап эле, склад менен көмүркана болгон. Көпчүлүк эле бөлүгү, онан ары бөлүгү швейный цех. Анда азыр видеонун жүрүшүндө ички тарабын силерге бир чекеден көргөзөм. Анан бул жагына жер жемиш эгесиздерби, же ошол бойдон жашыл зона кылып калтырасыздарбы? Өзүңүздөр каалагандай мынакей ушундай бош жери бар. Мына бул үйүбүздүн көрүнүшү тугандар. 12ге 11 толук түрдө кирпич, тышкы тарабынан утеплять этилген. Анын тышкы тарабынан текстура чачылыптыр жана ошондой эле чоң терезелер, пластик, тышкы тараптан темирден болгон решеткалар орнотулган. Андан ары бул жагында мынакей дагы бир помещение кылсаңыздар кеден баткыдай жер, калсаңыздар летний кухня, ошокона эмне кылсаңыздар деле болгудай жер. Үй ээси өзү ошокона кылайын деген планы болгон экен бул жака. И андан ары мынакей бул үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги, сиздерге ички тарабын көргөзөйүн тугандар. Так, андан ары мынакей бул үйүбүздүн кире бериши, прихожка. Түштүк тарабынан терезе жана темирден болгон решетка бар, отоплениянын мондай батареялары чөгүрнү тугандар. Прихожкадан оң тарапка карай жүрсөк, мынакей бул жерде мондай холл дейбиз, ушундай жери. Жана бул жакта кухня и тамактануучу жайы бар экен тугандар. Мынакей көрүп тургансыздардай ремонт, кухонный мебелдер, газовый электрический плита тугандар, раковина орнотулуусу чыгарылган. И бул жакта отоплениянын батареялары, и отоплениянын котел мынакей бул жактагы бөлмөдө жайгашкан. Көмүр менен жылыткан котел азыркы учурда үйдө жылытат жана ошондой эле газ кирип келип аткан учуру газовый котел деле жакын карап койсоңуздар болот тугандар. Андан ары так, бул жакта
bir bölme. Çıkış tarafından жана түштүк тарабынан терезе орнотулган туугандар. Көрүп турганыңыздардай ремонт. И андан ары бул жагында зал. Жандырай. Бул залдын көрүнүшү. Полдар ламинат, дуалдар обои, потолок. Көрүп турганыңыздардай ремонт. И чыгыш тараптан чоң терезе орнотулган туугандар. Зал мына ушундай көрүнүштө. Бишкекте азыр өтө ысык болуп аткан үчүн жайдын ысык айлары бир аз могу кондиционерге туруп алайынчы. Андан ары сиздерди күттүрбөйүн. Ич салкын сан экен. Андан ары бул жакта бир спальня бөлмө. Көрүп турганыңыздардай ремонт, батыш тараптан терезе, отоплениянын батареялары. И андан ары туугандар. Бул жакта душ, ванна. Дуалдары кафель. Полдор деле кафель. Анда чоң аристон менен суусу жылыйт туугандар. Дагы эмне маалыматы? Андан ары сиздерге коросун чыгып калган маалыматты бир чекеден берейин туугандар. Мен кайра сатуучудун коросундагы туугандар. Эми сиздерге андан ары бул жактагы шойин технический тарабын көргөзөйүн, андан соң үйдүн баасын айтайын. Суусу бар, электроэнергиясы бар. Бул жүзүнөкө чыгыш тарабынан көрүнүшү. Түндүк тараптагы ошондой бул ортодогу заборго чейин аралык 1 метрдей аралык бар экен. Андан ары бул шойин цехтин кире бериши, прихожка. И оң тарап карай жүрсөк, шойин цех. Азыркыча көп эле андай машина орнотулган учуру. Дагы койсоңуздар дагы жай бар экен. Туугандар бир аз тяжко болгон. Батыш тарабынан терезелер. Бул жакта эмне экен, өзүнүн санаозу жабы экен. Чакан бир бөлмөсү бuyakta. Дагы эмне маалымат? Бул үйдүн баасы туугандар. Так. $78,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Мен ээсинин номерин эсителдүү экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар туугандар. Андан эмес менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.